окружение үчүн бербейт. Анан ошондуктан анан мен ааламдан буйрулган үчүн чыккан үчүн анан ошол жана дебетта химия жүрөт. Анан ошондон көрүнүш көрсөм анан айтам да, экөөңдүн оордуңду көрө алган жокмун деп. Себеби кыргызды өстүрүп кете албайт да. Ал бүгүн турса тургандыр бирөөлөр. Бирок түпкүлүгү бир улуу агай айткан экен мектепте. Ай баланчай, сен адам болбойсуң деп айтып жүрдү. Анан мектеп бүтөт, институт бүтөт, анан иштеп жүрүп анан баягы Баланчаев аким болуп барып калат имиш. Анан досторуна айтыптыр. Вай агайды алып келгилечи, бир чай бергиче сурап коеюн, адам болбойсуң эле дечү эле. Көрсүн мен адам болгонумду, аким болгонумду деп. Анан достору чайга чакырып, акимине алып барып, ой агай, мына мен ушундай иш кылдым, мен ушундай окудум. Мени адам болбойсуз эле дей берчүлүңүз го. Мына мен адам болдум го десе, анан улуу агай айтыптыр. Сен аким болдуң балам. Сен адам болбодуң депчи. Анысы кандай? Көп адам азыр ошол өтө ылдыйкы деңгээлде. Аким болсо аким болгондур, губернатор болсо болгондур. Бирок улуу сыпаттагы адам болбоду. Теңир этабында адам болбоду. Мына мен 1 жылдык жыйынтык чыгарам өзүм, 1 айлык жыйынтык чыгарам. Мен 1 жылда не деген иш кылдым? Мына улуу журтту канча өстүрдүм, дүйнөгө канча энергия жөнөттүм, кантип боёдум. Бийлиги туруп, бийликтегилер не кылды? Артка кетти. Мына ааламда минтип берилет. 3-кө 4-кө бөлөт. Мисалга, мына көз ачыктар деген бар, молдолор деген бар, анан касиеттүү адамдар деген бар, анан бийликтегилер деп 4-кө бөлөт. Мына бизди көкүрөктүү деп коет. Көз ачык эмес, көкүрөктүү. Сезет дейт, духу бийик, көңүлү таза. Көз ачыктарды, молдолорду мындай деп берилет ааламдан. Молдолор ак жолдогу адамдар. Талаш жок, Алла деп жүрөт, сыйынып жүрөт, ак жолдо жүрөт, дааратын алып жүрөт. Бирок естествени, жаңы табыгы илимсиз адамдар аларчы. Караңыз, ак жолдо, бирок ошо эскичиликте калып калган. Табыгы илимсиз адамдар. Көз ачыктар. Анда-санда байланыш алат. Троллейбус жулунуп кеткен эди. Анан ааламда 7 катар линия болсо ошонун эң төмөнкүсүнөн алат. Көрөт. Бирок ак жолдогу адамдар алар дагычы. Бирок бирди илешип, бирди илешпей. Бири жалган чыгып, бири чын чыгып дегендей. Андан кийин мына экөөнү бөлөт. Андан кийин 3-чү. Бийлик ээлеринде, байларда байлык, бийлик деген эле дем күч бар деп берилет. Башка эчтеке жок. Экесе адамгерчиликтен чыгып кеткен. Экесе кырсыктаган адамдар. Артта калган адамдар. Караңызчы, байлыкка төбөрүлгөндөрдүн, жана бийликке чабынып пул таратып баргандардын, бирөөнүн коштобосу менен баргандардын, же бирөө алып баргандыр ака өкө жээнин. Алар экесе кырсыктаган адамдар деп берилет. Ал көксөгөнү, билгени, таянганы байлыгы менен эле бийлиги. Милиция удостоверение салып анан бир күн түшкөндө алкаш болуп калат го, анысы кандай туху түшүп калат. Ал ааламдык адамдар эмес. Ага караганда карапайым элде касиет бар. Мына бул ааламдык илимди жазган, же ааламдык ишти сүйлөгөн адамдар кимден чыгып атат? Бийликтин арасынан, анткени карарып кетмек ал бийликке барса. Сакталып турган. Карапайым элди Кудай жакшы көрөт. Ошолорда касиет. Мына могу карапайым эл өсүп атат. Карапайым элдин арасынан келип, өзүн таанып, китебин жеткирип, чөнтөгүндө пул болбосо да духу бийик жүрүп атат. Ал эми көкүрөктүүлөр дейт, мына көкүрөктүүлөрдү. Көкө Теңир өзү башкарып турат дейт. Караңызчы, өзү башкаргандыктан мына антип жаздыртып берип турат. Мына ошентип таанысаңыздар болот. Эң кырсыктаган адам бийликтегилер, анан байлыкка чабылган адамдар, анан качат.